Жаш балдар Amazon компаниясынын үн көзөмөлдөгөн акылдуу жардамчысы Alexa аттуу аппаратына буйрук бергенде, ал аларды суранам жана рахмат деп айтууга мажбурлап жатат. Айрым ата-энелер бул жаңы функцияны көйгөй катары карашууда. Анткени алар бул аппарат балдарын орой көргөзүп жатат деген ойдо. Nvidia компаниясынын окумуштуулары сүрөттөрдү калыбына келтирүүнүн жаңы ыкмасын көргөздү. Программа бузулган сүрөт кандай болоорун көрсөтүп, бузулган пикселдерди калыбына келтирип кое алат. Жаңылыгыбыздын соңунда кайрадан Пеппе роботу тууралуу. Ушул жумада Вашингтондогу Смитсониан музейинде Пеппе робот жаңы кадырлуу кызматын баштады. Ал конокторду жылуу тосуп алып, аларга маалымат берет. Керек болсо, ал селфиге дагы түшөт.